Барыңыздарга салам. Бул Ред подкаст Кызыкаянын үнү. Биз бүгүн сиздер менен аял заты жөнүндө сүйлөшөбүз. Энелерибиз жана бул дүйнөбүздөгү аял кишинин ролу жана алардын тайманбастыгы, алардын күчтүүлүгү, эрктүүлүгү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү биздин конокто ошол аял затына жарашыктуу болгон сыпаттар, назиктик жана аял затынын эрктүү болушу, күчтүү болушу жөнүндө жандуу бир өрнөк эжебиз бар. Буюрса биз сиздер менен бүгүн өтө пайдалуу, өтө таасирдүү жана өтө майнаптуу өз өмүрүнөн болгон сабактар менен бөлүшүп кетет. Биз буюрса бүгүн Пазилет эжебиз менен маек курабыз. Пазилет эже, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Пазилет эжебизди биз көп убакыттан бери тааныйбыз жана мындай жашообузда биз негизи көп өрнөк алып, көп сиз жөнүндө угуп жана мындай элди шыктандырууга, аял затын, окуучуларды шыктандырууга чоң эмгектериңизди биз угуп көрүп жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүн мүмкүн болушунча дагы бир жакшы бир маек куруп, окуучуларга, жалпы эле аял затына, жалпы эле элге пайдалуу, таасирдүү бир жакшы маек курабыз деген үмүттөбүз. Сиздин эң алгач эмгегиңизден жана иштериңизден, силерден мурда бир жаштыгыңыз жөнүндө эстеп кетели. Сиз каяктан төрөлүп, кантип келип калдыңыз, кантип келип мындай Кызылкаяны чоң жетишкендиктерге жеткирип, элди мындай алдыга сүйрөгөнүңүз каяктан келдиңиз? Анан ошолду айтып атып, биз сиз жөнүндө дагы бир неме билебиз. Табарик деген дагы сиздин эмеңиз бар, лакабыңыз бар. Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Рахмат. Мен өзүңөр билгендей эле Пазилаткан Топчубаева боламын. Педагог, көп жылдан бери ушул психология илимин дагы изилдеп, психологиялык тармактан дагы көпчөгөн адамдарга жардам берип, алар менен азыркы чейин эже сиңдидей болуп мамиледеш болуп жүрөбүз. Анан дагы ушул Акыл Кенч китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсүмүн. Акыл Кенч китеп дүкөнү 10 жыл болду. Быйыл Кудайым буйрса 10 жыл болот. Ачылганына эми балалык чагым Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынын Ак Булак айылында төрөлүп өстүм. Ооба, мен жаштыгымды айтып берсем, өзүм 7 айлык төрөлгөн экенмин. 1 килограмм. Ошол кезде мен төрөлгөндө ошол төрөт үйүндө энелерге, ошо балдарына комплект беришкен да. Анан кийин мен 1 килограмм төрөлгөндүктөн бул жашайбы, жашабайбы деп ошол медицина кызматкерлери дагы берген эмес экен. Бербесе анан ошол өзү эле алып барып, өзү жалаяктар ороп алып чыккан экен да. Алып чыгып анан кийин ошол кезде ушундай экен да. Кызык, калпакка салып коюп анан өйдөгү илгич менен илип койчу экенчи. Анан кийин коңшуларыбыз, башкалар ошол ымыркай келиптир деп анан кийин баягы жоктоп коңшулар кирчү экен да. Киргенде анан кийин караса бала жок экен да. Кана төрөп келдиң дедиң, балаң кана десе, мынтип коет экен апамчы. Мынтип коет экен. Анан кийин ошондо кызыктай болуп карайлай, бул эмнеге калпакка салып койдуң деп ошондой дейт экен да. Анан бунун ыйлаганы дагы угулбайт экен деп ошондой дейт экен. Муну калпак кыймылдаганды эле билем мен. Алып анан тойгозуп коем. Ыйлаганы чыкпайт ошу деп апам ушинтейт экен да. Анан баардыгыбыз эле ушул табарикти карап отурабыз деп анан кийин коңшулар дагы эле анан табарың чоңойтабы дейт экен да. Анан ооба чоңойтат, табаригим чоңоюп ыйлаганы угулуп калды деп ошондой дейт экен. Анан кайра төрөт үйүнө мени көтөрүп алып барып, манеке силер комплектта бербей койгонсуңар, балам, кызым өлбөдү, мындай кылып чоңоюп калды, азыр силер менен кадимкиде уруша турган болуп калды деп апам барып анан кийин ошол немен дагы баягы төрөлгөн тууралуу күбөлүктү дагы берген эмес экен да. Анан мен өзүм 13 мартта төрөлсөм, 25 мартта ошол күбөлүктү алган экен да. Ошондо анан кийин баягы ишенимдүү ушул роддомдо төрөлдү деген справканы берген окшойт да. Анан алган экен да. Ошондой кылып анан берген эмес экен да. Ошонтип анан кийин күбөлүктү алган экен. Ушундай менин балалыгым ушинтип өтүп, анан баардыгы эле айылдакылар мени ошол Таба деп билишет да. Өзүмдүн атым Пазилаткан. Азыр эми биз дагы мындай көп билгенче сиз көбүнчө ата тарбиясын алып чоңойдуңуз дагы, анан атаңызга жакыныраак элеңиз да.
ошондо аял киши үчүн же бир эне үчүн, келечектеги эне үчүн негизи бир үй бүлөдө бул негизи эле алып караганда апанын тарбиясы маанилүүрөөкпү же атанын тарбиясы кыз бала үчүн? Өзү негизи толук үй бүлөдө экөөнүн тең эле тарбиясы маанилүүлүк деймин. Ошолордун ичинде атанын тарбиясы атанын кызга болуп мындай көңүл буруп, эркелетип турганы атаныкы көбүрөөк мындай эме болот да, таасир этет. Эртеңки күнү ошол кыз бир үй бүлөнүн жетектеп калат. Ошол үй бүлөдө эне болот. Ошол атасындай күйөөдө элестетет экен да. Ошол атасы мээримдүү болуп, атасы ошол кызына көбүрөөк көңүл буруп, ушундай эркелеткен болсо, ошол жерде бир үй бүлөгө барганда ошол жердин эрке келини, анан кийин сүйүктүү жары болуп ушундай болот экен да. Мен көбүнчө ошол атанын мээрими кызына көбүрөөк өтсө, ал кыздын жашоосу бактылуу өтөт деп айткым келет да. Ошондой эле мен атамдын дайыма кызык да. Мен дайыма атамды кичинемде атамдын тизесине колумду коюп чай ичет элем да, дайымачы. Анан кийин турмушка чыктым. Турмушка чыгып келгенде дагы дайыма атамдын тизесине колумду коюп отурат элем да. Каарыганда атам 93-кө чыгып каза болду. Ошол 90-го чыкканда дагы атам тизесине коюп отуруп чай ичет элем. Кандайдыр менде ушул эме бар эле да. Атам дагы ошол тизесине колумду коюшун каалайт элечи. Анан мен атам дайыма мен үйгө барганда каарыганда ата ушундай болуп калат экен, балдарын, кыздарыны сагынып калат экен да. Мен келинге звонок кылып коет элем. Бүгүн үйгө барам деп айтып койсом, атам айтып койт экен да. Атам анан эшикте мени күтүп, дайыма эшикте эле мени күтө берет экенчи. Анан чай ичкен убакта болгондо келе элек да, табарыгым дейт экен да. Анан кийин бир көк чай алып чыгып берчи дейт экен да. Ошол көк чайды ичип алып кечке күтөт экен. Анан жандык малдар келгенде ошолор менен бүгүн келбеди кызым деп, анан ошолорду айдап кирип кетчү экен да. Анан келиним бир күнү звонок кылып калды. Эже дейт, сиз келем дегенде сөзсүз түрдө келиң. Эгерде келбей турган болсоңуз келем деп айтпай эле келиңчи. Атам аябай күтөт экен. Бүгүн обед дагы жок атам деп келиним ушундай дейт да. Ушундай мындай эрке кыз болуп чоңойдум деп айта алам да. Анан азыр мисалы үчүн атаңыз сизди ушунча өстүрүп чоңойтты дагы, бирок азыркы күндөгү жеткен жетишкендиктериңизди тилекке каршы көрө албай калды да. Ушунча өстүрүп, ушунча сизден үмүт кылып, ушунча эркелетип чоңойтуп, бирок азыркы күндөгү жетишкендиктериңизди көрүшүн каалайт элеңиз да, же болбосо азыркы күнү болгондо кандай дагы жетишпей калган нерселериңиз бар эле, ыраазычылык айтуу боюнчабы? Ооба, мен ар бир кызга, ошондой эле балага ата эненин көзүнүн барында урматтап кагыла дегим келет да. Эгерде мен азыр атам болгондо мен барам дебей эле ошол жерде атамдарды карашка утуруп барып, ошолор менен баарлашып караганда ата эне ушундай балдарына менен баарлашууга муктаж болуп калат экен да. Ошон үчүн көбүрөөк баарлашса деп айтам да. Мен жетишкендиктерими ошол атамдын үйгө алып келип алып, бардык нерсемди төкпөй чачпай айтып берет элем. Азыр болгондо ушул ыйык Мекке алып барып зыяраттарга апарат элем, атамды жетелеп жүрүп ибадат кылдырат элем. Анан ар бир жетишкендигимди айтып берет элем. Атама ушул маек менен ушундай кылып сүйүнүү менен айтып берет элем. Ошондо дагы колум тизесине коюп алып айтып берет элем да. Кана эми азыр ушундай мүмкүнчүлүк болсочу. Сизди мындай ар бир аял негизи айтат го, аял киши бир колу менен бешик тербетсе, бир колу менен дүйнөнү тербетет депчи. Анан бул биз дүйнөдө биз билгенден эркек киши баягы орустар айтмакчы мындай неме болот. Аял киши слабый пол болот, эркек киши неме болот да, күчтүү пол болот да. Бирок аял кишини назик дегенибиз менен, аял кишини мындай слабый пол дегенибиз менен, бирок сиз жашоодо эч мындай өзүңүздүн алсыздыгыңызды көрсөтпөдүңүз да. Мындай күчтүү болуп, өзүңүз үйдө эрке болуп чоңойгонуңа карабастан, өзүңүздү дайым күчтүү алып жүрдүңүз. Бул сизге мындай ичиңизде натурабы же өзүңүздү күчтүү алганга аракет кылып, өзүңүз жараттыңызбы бул ролду? Аял киши өзү негизи назик.
назиктиги менен күчтүү дейт. Бир жагынан турмуштагы таказа кылат экен. Ошол турмуштун таказасы менен күчтүү болдум деп айта алам да. Мен ушундай үй бүлөгө туш келдим. Мындай аз камсыз болгон үй бүлөгө келин болдум да. Анан мен атам райс болуп иштеп жүргөн, чоң мындай жакшы кийип, жакшы ичип чоңойдум да. Анан ал жерге барганда мен ошондой эмеге көнүп кете албадым. Анан ушундай экен, билекти түрүнүп иштешке туура келди. Ошол Казакстанга барып дагы иштеп келдик. Жолдошум менен. Бир экинчи уулум ошо Казакстанда төрөлдү. Анан кийин өзүңөр билгендей эле мен Борбордук Ноокат районунда Борбордук китепканада иштедим. Китеп тармагында жүрдүм. Анан ошол китеп тармагында иштеп жүргөндө китептен бүт эле адамдар алыстап калган эле. Баардыгы материалдык байлыкты биринчи коюп, китепти мындай окуштан алыстап калган убак эле да. Ошол мезгилдерде мен Борбордук китепканада отурамын, окурман жок. Анан формальный эле баягы немелер толтурабыз да. Анан айлыкты алабыз. Ошентип отуруп мен иштедим. Мындай выждааным жол бербеди. Бизде атам ондой тарбия берген эмес экен да. Выждааным жол бербеди. Баягы мага ошол алган айлыгым адалдай сезилбеди. Анан мен өзүм арызымды жазып чыгып кеттим дагы. Кызылкия шаарына 98-жылы көчүп келдик. Анан Кызылкия шаарында дагы көчүп келип, ушул китеп тармагынан алыс кетпедим. Базарда газета, латера сатып, мен багытым өзү ушул тармакта экен да. Газета, журнал сатып иштеп калдык. Окурмандар ошол суперинфо саттык, ошол суперинфого ушундай жаш эмелер, ошол биз базарда иштеген маалда ушундай эле да, көп алышат эле. Анан окурмандар жок эмес экен. Мен китеп дүкөн ачам дедим. Китеп дүкөн ачам деп, анан өзүбүздүн 3 комната квартирабызды сатып китеп дүкөн ачтым. Кайсы жыл болду? 2016-жылы. 2016-жылы ачтык, бирок ошол мен 3 комната квартирамды сатканымда мен жакынкы санаалаштарым ушул акчага сиз салон ачпайсызбы дешти. Ушул акчага сиз бир кафе ачпайсызбы? Китепти азыр бирөө окуйбу? Баардыгы телефондо бар. Баардык маалыматтар телефондо бар. Сиз кызыктай эле аялсыз дешти да, жакын адамдарым. Сиз кызыктай элесиз, мен сизге таң калам дейт да. Азыр бирөө китеп окуй, ушундай ачпайсызбы, ушундай деп ошондой десе, жок, бир күндөр келет барып китепке кайтат дедим. Деп ошондой дедим. Анан китеп дүкөндү ачып 16 август эле. Ошол биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары барды. Ал Ноокат районунда Кадамжай районундагы маданият кызматкерлер барды. Өзүбүздүн мэрибиз лента кесип, анан Акыл Кенч китеп дүкөнүн лента кесиби менен ачтык. Аябай жакшы масштабтачы. Баардык келген инсандар китептин баалуулугуну айтышты. Китепте билим кенч экенин баардыгы айтышты. Бирок ошончо келген инсандардын бирөөсү да бир китеп сатып алып кетпеди да. Мен ошолордун алып кетпешин дагы билгемин. Себеби ошол кезде баардыгына биринчи нерсе материалдык байлык болгон да. Ошону менен бирге эле мен эмне кылдым? Тетрадь, ручкаларды да коюп алдым. Анан эртеси ишти баштадым. Баштап кадимкидей китеп дүкөнүмө келдим. Келип анан отурам. Ошол китеп дүкөнүнүн жалгыз сатуучусу да өзүммүн. Жалгыз окурманы да өзүммүн. Анан ошол жерде жууп, тазалап, ошол жерде иретке келтирген адам да өзүммүн. Эч ким жок. Эч ким, бир инсан китеп дүкөндүн эшигин ачып кирбеди. Күндөр өтө берди, кичине балдар, мектепке кетип аткандар тетрадь, ручка, альбом алганы гана келишет. Бирок тилекке каршы эч бири китеп алууга келбейт да. Анан мен китеп дүкөнгө киргенде эле дайыма тазалап бүтүп, текчелерин иретке келтирип, китептер менен сүйлөшөм. Ушундай адатты алып алдым. Кадимкидей сүйлөшөм. Бир күндөр келет, силерге ушундай талашып, очерет менен алат. Бир күндөр келет, мен ушул китеп текчеге мен өзүм Акыл Кенчтин атынан китеп чыгарам. Бир күндөр келет, мен 4-5 адамды иш менен камсыз кылам.
Мен өзүм китепке багыт берүү үчүн семинарларды өтүп, ошентип эле жүрөмүн. Анан бул китепти таап бер десе, мен китепти кармап айтат элем да, бир китепти кармап алып ушинтип айтат элем. Таап бер деп, силер рас сатылып кеткенден кийин ушул китепти таап бер десе, жок деп айтпайм, мен жок ал китеп азыр деп айтам деп, кичинекей мына жердеги яамды толтурам дейт элем да. Ошондой убактар мына күндүн талабы болуп атат да. Анан мен ушунда дагы айтчу элем, келип алып туруп. Бир күндөр келет, ушул китептерден тапкан акчамдан кайрымдуулук иштер жасайм дедим. Кудайга шүгүр, ошол күндөр келип атат, болуп атат. Анан ушундай китептерди мектептерде, окуу жайларда талашып окуп, конкурстарды жарыялап, ошол конкурстардан спонсор болом. Мен ошолорго китеп окууга ушундай 1000 2000 адамды тартамын. Күндөр келет дейм да. Бирок мен ошол күндөн чоң үмүтүм бар эле да. Ушундай Кудайдан тилейт элем, сурайт элем. Ошондой күндөр мына күндүн талабы болду, келди да. Бирок азыр мындай карап көрсөк, азыр Кудайга шүгүр, күнүбүздө сиз айткан, сиз күткөн күндөр келди. Сиз адашпасам жалпы эле Баткен областында эң чоң китепканасыз. Бул китепкана дегенибизде эми азыркы современный замандын талабына чыныгы окула турган китепкана да. Мындай жөн эле атыга эле баягы китепкана эмес. Бизде шаарыбызда дагы башка жерлерде толтура китепканалар бар. Жанагы ичи толтура 95% советский китептер менен толтурулган. Бирок ал китепкана деп мен лично эсептебейм да, ошого айтам. Эң чоң китепкана болдуңуз. Анан бул нерсеге баш тартарда сиз мисалы үчүн бир ошол кезде айтып атасыз, үйүмдү да сатып туруп кирдим. Бул бир бизнес катары көрдүңүзбү, акчанын кирешеси катары көрдүңүзбү, же бир мындай өзүңүзгө бир миссия катары кирдиңизби? Анткени ошол убакыттагы көз караш менен карасаң, айлана чөйрөңүздөгү адамдардын реакциясын элестетип атам. Бул мындай сен акылыңан тайып калдыңбы дегенге окшош эле бир реакция болуш керек да. Анткени ошол убакытта караганда 2016-жылдарын элестете турган болсок, бир адам китепке бир жакындап, китепти сүйүп калган адамдарды мен мисалы үчүн өтө жакын эмес элек да, чынында эле. Анан балким жана айткандай эле өзүңүз салон дедиңиз, башка дедиңиз, ошол кезде балким элестетсек, шаарыбызда жүздөгөн салондор болсо керек эле, сулуулук салондору. Бирок сиз келдиңиз дагы мындай трендте болбогон, популярный болбогон бир китепкана ачтыңыз. Буга сизге эмне түрткү болду? Финансыбы же мындай башка бир жан дүйнө миссиясыбы? Менде жан дүйнөмдө ушундай нерсе бар экен. Буга чейин борбордук китепканада иштедим. Ошо айтып атпаймынбы, иштегенимде окурман келбейт эле да, өзүбүз эле отурат элекчи. Анан бир китепти алып окуп, кайрадан кетип калчу элек, курук эле паракта эмелерди, кагаздарды толтуруп кетет элек да. Анан айтат элем да, бул жерде мамлекет айлык төлөйт экен. Анан ошонун негизинде окурман издебейт экенсиң да. Анан өзүң китеп дүкөн ачканыңда окурман издейт экенсиң. Окурманды эме кылат экенсиң. Мен айткамын да ошол мезгилдерде. Ошол китеп дүкөн борбордук китепканада иштегенде айткамын да. Мен китеп сатуучу бир магазин ачам дегем да. Магазин ачсам, ошонун үстүндө ушундай эмгектенип китеп окууга адамдарды тартам деген менин миссиям бар экен да. Мен өжөрлүк, атамдан өткөн өжөрлүк бар да. Мен өжөрлүгүм менен ушундай кылдым да. Анан мен бир ошол маалдарда бир колума бир газетадан ушундай кичинекей окуя окуп калдым да. Түркияда бир эшекчен китепканачы деген аталыштагы бир эстелик тургузулган экен. Ошонун эмеси болуп тур да. Мына бул ошол маалда ушундай китеп окутуптур. Мен азыркы заманда кантип окута албаймын деген каттык өжөрлүк миссиямды ишке ашырдым да. Дагы бир кызык окуя эсиме келип кетти, айтайын. Бир күнү ошол китеп дүкөнүмө келдим. Келип анан күндөгүдөй эле китеп текчелердин үстүн арчып отуруп калдым. Отурсам эле бир китеп текчеден жыгылып жерге түшүп калды. Биздин ушул сатуу тармагында иштегендердин баардыгынын ушундай ой бар. Бир нерсе жыгылып калса, анын клиенти келатат экен дейт да. Аны сатып алуучусу келатат экен деген бизде бир түшүнүк бар да. Ошентип анан бир китеп жыгылып калды. Ал азыр күнүгүнкүсүндө эсимде, Алыкул Осмоновдун китеби эле, 2 томдук китеби эле. Анан бири жыгылып калды. Бардым дагы ошол китепти жерден алып, бетин арчыдым дагы. Бүгүн сени окуганы бирөө келатат экен. Сени бирөө сатып алганы бирөө келатат экен дедим. Деп анан баягы китепти ушинтип арчып туруп, кайра текчеге коюп койдум. Коюп анан өзүмчө эле ошол отурган столума келип отуруп, айнектин түбүндө отурам, отуруп эле айнекти карайм да. Баягы китепке бирөө келет депчи, мен ушундай түшүнүк менен отурдум. Анан отуруп эле бирөөлөр өтсө карай берем, бирөөлөр өтсө аңдып карай бердим да. Анан түш оодо. Эч ким келген жок.
Анан баягы китепке бардым дагы, алып мен ушундай адатым бар, кадимкидей китептер менен сүйлөшөм, аларды жандуу адамдай көрүп сүйлөшөм да. Баягы китепти алдым дагы, бүгүн сени бирөө алып кетет дедим эле, эч ким албады. Мен өзүм окуйн, бирөө окуйт дедим эле, эч ким окубады. Мен өзүм окуйн дедим. Отуруп алып анан Алыкул Осмоновдун бүт ырлар жыйнагын бир томунун жарымына чейин окуп койдум. Карасам эшик мындай шам болоюн деп калыптыр. Аны да билбеппин, баягы жерге сүңгүп кирип кетиптин да. Анан ошону кайрадан ошол жерине келдимби, үйгө алып кеттим. Үйгө алып кетип дагы барып окуп отурам да. Анан жолдошум айтты да, мен аябай каттык тилдеди. Сен кечке ошол жерде отурасың, 1 сом таппайсың, үйдүн квартираны жок кылдың, анан отурасың жиндинемедей болуп. Сенин аркаңда эмне деп сөз кылышат билесиңби? Мындай адам. Мынандай деп, мен бир күн чай ичип аткан жерде дагы айтышты ошону сени деди. Анан көзүмө жаш алдым дагы, Алыкул Осмоновдун китебин окуп, жаап койдум, мынакей, окурманың мен экенмин депчи. Жаап коюп анан кийин кайра эртеси дагы жумушка келдим. Жумушка келип анан кандай кылсам экен? Кантсем окурмандарды тартам дедим. Ошентип отурсам анан тетрадь-ручка сатып алганга окуучулар келип калды. Бир топ окуучу келип калды. Анан аларга саттым. Сатып туруп анан ушул балдарга айттым. Кегиле балдар, мен силерге жомок айтып берейинби дедим. Ошондо 2-3 класстагы балдар. Жомок айтып бересизби деди. Дедиле, жомок айтып берем дедим. Деп анан кийин бир кызык балдарга жомок айтып бердим. Кадимкидей ошол жомоктун образына кирип, ошол айбанаттарды туурап, кадимкидей мен ушунчалык катык эмоция менен айттым да. Анан балдар ушунчалык мени ушундай кунт коюп угушту да. Эжеке дагы айтып бериңизчи дейт да. Анан макул деп дагы айтып бердим. Баягыларды карасам сабактан кечигип атат. Балдарым, силер сабагыңар башталып калды, сабакка баргыла. Эгерде сабактан кайтканыңарда келгиле, дагы айтып берем дедим. Ошентип анан баягы айтып берген балдарым үйрөнүп алды. Бир бала 3 баланы эшитип келчү болуп калды. 4 баланы эшитип келчү болуп калды. Магазин ичи жык балдарга толуп кетти. Анан бир күнү ошондой жомок окуп берип отурсам, анан жолдошум үйгө кетип атып кирди да. Кете элексиңби депчи. Анан жык балдар менен отурам. Отуруп анан олорду жөнөтүп үйгө бардым. Анан дагы маскалап күлдү да. Сен эми бул жерде эмне кылып атасың деди. Балдардын башын айлантып атасыңбы деди да. Балдардын башын айлантып эмне кылып отурасың деди. Анан дагы ыйладым. Анан дагы эле ошол күндөр өтө берди. Анан ошол балдар дагы келишти. Эми баардык нерсени эмеси бар. Эми 20 сомдон акча алып келесиңер, мен жомок айтып берем дедим. Алар ага да макул болушту. Бир жомок 20 сомдон эжеке, мен эртең 100 сом алып келем деди. 5 та жомок айтып бересизби деп балдар ушундай дешти. Ушинтип анан жомок айтып берип эме кылсам, эми ошол балдардын деди башын айлантып акча алып атасың деди да жолдошум. Дагы ыйладым. Ондо мен балдардын башын айлантып атамбы? Эми кайсы жолду колдонсом экен дедим. Кайсы жолду колдонсом экен дедим дагы. Анан мына балдар бакчасына бардым. Кегиле мен ушул балдарды жомок айтып берейинчи дедим. Деп анан балдарга ошол уктаардан мурун уктаганга чейин жомок окуп берип жүрдүм. Мына биздин өзүбүздүн эле Кызылкай шаарындагы бала бакчаларга, Кадамжай районундагы бала бакчаларга бардым. Эми кандайдыр бир китеп дүйнөсүнө ошол балдарды тартуу болду мендечи. Мен соодамды жүргүзүп бул орунда турбадым мендечи. Мен китепке окурмандарды тартуу болду. Менин максатым да ошол эле да. Анан ошондой максатың ушундай багытта болсо, Аллах Таала өзүң ишиңди оңдой берет экенчи. Ошентип анан баягы балдарга айттым, эми мен жомок окуганга убактым жок балдар. Эми апаңарга айтасыңар дагы жомок алып кетесиңер, анан апаңарды окутасыңар дедим. Ошентип отуруп, анан баягы балдар бирден жомок китеп алып башташты. Анан ата-энелер келип башташты. Дагы бир кызык окуяны айтып берейин. Ушундай жомок окуп бергенимди ата-энелер башкача таризде менен пайдаланып атышты. Алар 1 саатка базарды айланат экен дагы 2 баласын мага таштап 100 сом таштап кетет. Мен алардын балдарын алаксытып жомок айтып берип жүрдүм. Алардын ою балдарын каратуу болду. Менин оюм аларга жомок айтып берүү. Кийин жетип атпайбы, ал мага жетпептир ошол малдардачы. Баласын жомок окугузгусу келип атат экен да деп менин баягы оюм ушул болсо, анан мага аны түшүндүрүп атпайбы күйөөмчү. Сен эми ошол китепканада бакчайын болуп атасыңбы деди да. Бул жагынан кылсам мындай болсо, бул жагынан кылсам мындай болсо, кандай кылсам дагы ишим жүрүшөт, кандай кылсам окурмандарды тартам деп ушул менин оюм жатсам, турсам, бассам ушундай болуп эле жүрө бердим да. Анан ошондон кийин анан балдарга баягындай кылып китептерди сатып алып ушундай болуп башташты. Кудайыма шүгүр.
Анан мектептерге барып калдым. Мектептерде дагы китеп окуу боюнча кандай кылсак китеп окуйт деген сурооду берсе менин жаагым ачылат да. Ошентип мектептерге дагы ошентип айтып, ошол жерлерде көрсөтмөлөрдү, китеп көрсөтмөсүн өткөрүп, китептеримди сатып келе баштадым да. Ушинтип анан кийин мына бүгүнкү күнгө жеттик. Баягы айтып өткөндөй эле мен Акыл Кенч китеп дүкөнүнүн тарабынын атынан Окурмандын баяны деген китеп дагы басып чыгардык. Анда ошол мага окшогон окурмандардын өзүнүн башынан өткөн тагдырын жазып жазуу. Ошентип келген ар бир окурманга айтып отурдум. Ошолордун ичинен тандап алдым. Бул жерде 100дөн ашык окурманым өздөрүнүн башынан өткөн башка бирөөлөргө тарбиялуу окуяларын жазып келип атышты. Анан мен аны тандап алдым дагы. 58 автордун 58 тагдырын жазып бир китеп кылып чыгардым. Ага өзүм спонсор болдум. Анын ачылышына өтө жогорку деңгээлде өткөрдүк. Ошол биздин төкмө акыныбыз Акматбек Султан уулу да келди. Чыгармачыл инсандар келди, акындар келди, аябай көп инсандар келди Бишкектен. Ошол эле бизге өнөктөш китеп кечинин генералдын директору келди, Кимсанбай. Ошол тез кабар менен бирге иштеген Тургунбай Алжаркулов келди, маданият кызматкерлери келди. Аябай сонун өткөрдүк да. Ошол жерде анан менин өмүрүм текке кетпегенин дагы бир ирет ынандым. Анан ошону баягы интернет тармактарына жүктөшүп, ушундай аял бар экен, ушинтип чыгарыптыр, өзүнүн өмүр баянында аябай кызык экен дешип, анан кийин эмне кылышты, телевидениялы байма бай чакыра беришти. Анан бир китебимди көтөрүп алып, мына китебимди көтөрүп алып, анан кийин Элчерге бардым. Ушул китепти көтөрүп алып Баткен ТВга бардым. Ушул китепти эме кылып отуруп канча жерлерге бардым. Аябай сыймыктанам да. Ушул китептин ичине мен өзүмдүн өмүр баянымда камтылган. Бүтүндөй өмүр баяным камтылган. Анан канчанчы бет экен меники десем, бул жерде мындай дагы бир кызыгы, өзүнүн аты жөнү айтылган эмес. Акыркы телефон номеринин 3 номери гана айтылган. Анан меникин таап алгыла дедим да. Бардыгы эле анан ушул экен деп табышты да. Анан мен дагы максатым бар, ушул өзүмдүн өмүр баяным боюнча бир чоң өзүм китеп чыгаргым келип атат да. Ушундай келечекте максаттарым бар. Аны дагы Акыл Кенч өзү спонсор болот дейм да. Кайрадан мен өзүм мындай күчтөндүм дагы, балдарыма ушунчалык каттык басым жасадым. Ошол эле бизде түрк лицейде окуттум эки баламды. Ортончу балам Европада окуп келди, 5 жыл билим алды. Кичи балам азыр дагы эле окуйт. Мен ушул кезде дагы окуу менен алекмин да. Азыр психология тармагында дипломду болоюн деп магистратурада 1-курста окуп атам дагы. Өзүм образованием высший, ошонун үстүнө эле дагы магистратурада психология тармагында диплом алып алайын деп окуп атам. Азыр ушул өсүү жөнүндө дагы мындай бир суроо бар да. Мисалы үчүн сиз ошол кездеги айтып атпайсызбы, жана гезит сатып иштеп жүрдүм, башка кылдым. Ошол учурдагы сиздин кесиптештериңиз дейбизби, же ошол учурдагы гезит сатып жүргөн башка бир немелер дагы деле гезит сатып жүрүшөт да. Анан кээде инсандар бир бизнести кармаса, мындай өсүү ою жок, өсүүгө максаты жоктур. Ошол жерди кармап 10 жылдап, 20 жылдап деле бир жерде ошол ишин кыла берет. Бирок бул өсүүдүн адамдын ичинде, жан дүйнөсүндө болуш керекпи, же бул сырткы факторлор буга таасир бериш керекпи? Адам эмнеге өсүүгө барыш керек? Азыр мисалы үчүн сиз айтып атасыз, ушул жашта дагы деле өсүп билим алсам деп атасыз да. Ошого бул адамдын өсүүсү, жан дүйнөсүнүн өсүүсү буга эмне түрткү болуш керек? Адам кантип түртүш керек? Адамдын өзүнө баалык бардык нерсечи. Өзүнө баалык. Өзү кайсы чечимди кабыл алса, ошол чечимде эле жүрө берет. Эгерде мен окушум керек экен, үйрөнүшүм керек экен, алдыга ынтылышым керек экен, азыр жакшы болсо мындан да жакшы болоюн деп адам ынтылышына баалык да. Менде ушул өжөрлүк сыфат бар да. Мен азыркы абалыман bundan да жакшы абалга көтөрүлүшүм керек. Көтөрүлдүмбү? Адан дагы бийиктикке көтөрүлүшүм керек. Менин миссиям ошол алдыга гана умтулуу да. Бир окуган китептеримен бир эмени айтып берейин эле. Менин колума Мамедсан Ибраевдин «Биз эмнеге муктажбыз» деген китеп колума тишип калды. Ушул китеп дагы көп угармандарга аябай сабак болот деген тарыздемин. Мени 180 градуска өзгөрткөн китептин бири болду. Ошол абалман ушунчалык мени отурган абалман тике тургузду. Чөкүп турган мезгилде дагы ошол китеп эсиме келет, өзүмө келем. Биз эмнеге муктажбыз? Китепти колума алдым дагы, мен ошол китепти башына колума алганымда бул китеп эмне жөнүндө экенин
ой жүгүрдүм. Эмнеге муктажбыз дедим дагы. Ар ким ар нерсеге муктаж. Көзү жок көрүүгө муктаж. Укпаган угууга муктаж. Баспаган басууга муктаж дейм да. Бирок китепти окуганымда ушундай жазыптыр. Ошондой адамдар дагы баардык адамдар бир эле нерсеге муктаж экен. Өткөн чак өтүп кетти. Аны биз чакырып артка кайтара албайбыз. Келечек болсо келе элек. Биз аны чакырып алып келе албайбыз. Биз мына бүгүнкү күнгө жашоого муктаж экенбиз. Өткөн күн ал өтүп кетти. Ал тарых. Ал тарыхтан биз сабак гана алышыбыз керек. Келечек болсо келе элек, ага биз үмүт кылыш керек экен. Келечекке чоң үмүт кылып максат коюшубуз керек экен. Биз бүгүнкү күн менен жашашыбыз керек экен. Кээ бир инсандар бар өткөн чак менен жашашат да. Андай болгондо мындай болот эле, мындай болгондо мындай болот эле депчи. Анан эми кээ бир инсандар бар, эртең жасайм, эртең. Алардын эртеңи барбы, жокпу? Ал белгисиз. Биз бүгүнкү күн менен жашап, эртеңки күнгө үмүт кылып, максат кылып жашоого муктаж экенбиз да. Ошол китепте окуган нерсем мага аябай шык берет да. Бүгүн мен эмне кылам? Эрте менен турам, шүгүр келтирем, бүгүнкү күндү көрсөткөнүгө шүгүр келтирем. Бүгүн эмнелерди жасайм? Эгерде жазсам жазам, жазбасам мээмде бүгүнкү күндү тизмектештирем. Бүгүнкү күнү мына иштерди жасашым керек. Анан эртеңкиге Кудайга үмүт кылып коем, максат кылып коем, ушинтип жашайм да. Мага ошол китептеги нерсе аябай күчтүү стимул болду да. Анан дагы бир китеп бар, Ойлон ойгон деген китеп. Ошол китеп дагы мени өзгөрттү. Мен баардыгын тең сунуштайм ошол китептерди окуса депчи. Анын ичине мен кичине эле бир бөлөгүн айттым. Анын ичинде ушунчалык баалуу нерселер бар. Ал китептин ичи бир чоң бир байлык, казина. Китеп бул товар эмес. Китеп бул казина. Китеп бул жөн гана мындай сатуучу товар дебейм да, ал курал. Адамдын тагдырын жакшы жака өзгөртүүчү курал деп айтам да. Курал алчы. Мен ушундай сыймыктанам. Ушундай адамдардын тагдырын өзгөртүүчү бир кен байлык сатып атканыма мен аябай сыймыктанамчы. Өтө маанилүү нерсе, баягы ар ким ар нерсени ар кандай көрөт да. Мисалы китепти бирөө жөн бир китеп катары көрөт, бир буюм катары көрөт, бирок сиз буну адамдардын өмүрүн өзгөртүүчү казына дегениңиз өтө маанилүү нерсе экен. Анан сизди мисалы үчүн эскиден көпчүлүгү мындай билгендер, жанагы бир убактарда политикада жүрдүңүз, бир убактарда шаарыбызда мисалы үчүн кээде бар адамдар сизди мындай урушчак дейт, кээде неме дейт, ушундай эме көрөт. Анан буну сиздин азыркы жашооңуздун ушундай бир мындай өзгөрүшүнө, азыркы күнгө келишиңизге китеп себеп болду дей алабызбы, же жашооңуздун мындай бир учурлары себеп болду дейсизби? Мындай да, менин кандай инсан экенимди билбей эле менин баскан турганыман ошондой деп неме чыгарышы мүмкүн, жыйынтык чыгарышы мүмкүн. Ал эми мени менен баарлашып, мени менен сүйлөшүп, мени менен мамиле кылган адамдар менин чыныгы фазилетти көрөт да. Менин басканым ушунчалык тез басам, тез жүрөм, ишти дагы, жумушту да тез кылам. Ошол тез кылган адамды эмне дейт? Тез чечим чыгарат, анан тез мындай бирөөдүн көңүлүнө да катык тиет деп ойлошсо керек. Бирок айтышат да көпчүлүгү, ушул сурооду аябай көп беришет мага. Сиз аябай башкача адам экенсиз, дейт да. Аябай башкача адам экенсиз. Сиз менен сүйлөшсөм эч кетким келбей калды деп, анан ошол адамдар кайра келе берет да. Кайра мени баарлашкысы келе берет. Ошол психологиядан жардам берген адамдарым азыр кадимкидей мени устазы катары көрүшөт, кадимкидей мени эже катары көрүшөт, кадимкидей мындай карым катнашта болуп алдык. Ошондой инсандар менен жүрөм. Анан чөйрө дагы адамга чоң таасир берет да. Мен китеп дүкөнүндө, китеп мына чөйрөсүндө жүргөндүктөн ошол эле чыгармачыл инсандар менен көп жүрөм да. Чыгармачыл инсандардын ушундай көңүлү назик, өтө эле көңүлү назик. Меники дагы ошондой болуп калды. Көңүлүм өтө назик. Бир сөздү ушундай эме болсо жүрөгүмдөн өткөрөм. Бардык ар бир нерсени жүрөгүмдөн өткөрөм. Кадимкидей жан дүйнөм, эгерде жаман сүйлөсө жан дүйнөм кадимкидей жабырлап калат. Жакында эле бир окуя болду. Бирөө катык мага SMS жазып койду да. 3 күн төшөктө жатып калдым. Кадимкидей ооруп жатып калдым да. Мен эч ондойду күтпөдүм эле. Аны ушунчалык мен көпчүлүк адамдарды эле жүрөгүмөн орун бере бербейм. Аз эле адамды берем. Ал адамдарыма ушундай жанымды бергенге даярмын да.
ушундай инсаным катык жүрөгүмдү ортуп койду да. Ошол чыгармачыл инсандар менен сүйлөшкөндө баардыгы эле ушундай экен да. Мага кадимкидей баягы айтат го, жаныңда жүргөн адамдын кадимкидей сага жугат дейт го. Эгерде билимдүүнүн жанында жүрсөң, билими жугат дейт. Чөйрө өзүнө сүңгүп кирип кетет да. Эгерде карта ойногон адамдын жанында жүрсөң, сен дагы картожник болуп каласың. Ичкендин жанында жүрсөң, ошондой болуп каласың да. Ошентип чыгармачыл инсандар менен жүрүп, мен бир канча учкул сөздөрдү дагы жазам да. Ушундай немелерим бар. Азыр мынау китеп адамдын өмүрүн өзгөртөт, китеп бизди жакшылыкка баштайт, китеп биздин жан дүйнөбүздү өзгөртөт деп атабыз да. Азыркы күндө сиздин бир үмүтүңүз барбы? Жалпы эл, жаштар ушул китепке келебизби? Же ушул эле бойдон мисалы үчүн гаджеттин артынан заман өзгөрүп атат, башка болуп атат. Өнүккөн мамлекеттерди карасак, метродо кетип атса, автобуста кетип атса, башка кылып атса, колдорунда китеп, скамейкада отурса дагы 5 мүнөт бир нерсени күтүп атса дагы колунда китеп. Биздин биз азыркы заманда ушул күнгө келебизби? Же үмүт үзүп кое бериш керекпи китептен, китепкөй элдин? Жок, биз китепкөй Кызылкия, китепкөй Кыргызстан болобуз. Мен ага толук ишенемин. Толук бойдон ишенемин. Себеби бизде китепке болгон азыр руханий азык издеп калышты адамдар. Жакшы сөз укса кайра келчү болуп калды да. Ошол китептен тарбия алышын бүтүндөй эле билип калды деп айта алам. Күндүн талабы китеп болгондон кийин китеп дүкөндөр ачылып баштайт. Ошол аптека ачылгандан көрө китеп дүкөнү ачылсынчы. Менин тилегим да ошол. Мен намазымда дагы ушуну тилейм. Кээ бир адамдар конкурент чыкса не болот? Чөгөт. Мен андай эмесмин. Мен талап болсо ачылсын дейм. Ошондо канча адамдар талап башталды, мына өзүңөр билгендей эле Токтобо китеп дүкөнү ачылды, ошол тетрадь, ручка саткандар да баардыгында тең көркөм адабий китептерди коюп калышты. Мен ошого сүйүнүп атам. Демек, талап башталды. Талап болуп атат. Ошол салондордун дагы талабы бар, утуру салон ачылып атат да. Тойдо дагы биз эмне кылдык? Биринен өтүп бирибиз эмне кылдык? Жарыштык. Күчтүү тойканаларды өткөрүп баштадык. Алар уже түшүнүп башташты. Ал жөн эле чыгым экенин билип калышты. Азыр энелерде ушундай нерсе болду. Өзү жетпеген бийиктиктерге балдарын жеткирүү. Өзү мугалимди тандап окутуп калды. Частный мектептерге окутуп калды. Бул дагы адамдарга түшүнүк келип баштады. Менин алдыда ушунчалык мен эртеңки күнү китепке болгон талап аябай күчөйт. Аябай күчөйт. Ага мен көзүм жетпей эле калды да. Себеби мен китеп дүкөнүн иштеткен адам катары мен айтамын да. Анан дагы жаштарга, китеп окуй электерге, максаты жокторго дагы айткым келет. Бир эгерде дейт да, максатың жок болсо китеп оку. Ошол китеп окуу аркылуу максаттарың пайда болот. Ал эми максаттарың болсо дагы китеп оку. Ошол китеп окуу аркылуу өзүңдүн улуу максаттарыңа жетесиң деп айткым келет да. Китеп бул үндөй тарбия берет. Бунун жыты бир башкача. Аны китеп дүйнөсүнө, китеп ааламына сүңгүп кирген гана адам билет. Мен ишенемин, аз-аздан отуруп ошол китеп ааламына, китеп дүйнөсүнө сүңгүп кирет. Мен толук ишенип айтам да, даже дуба кылам. Азыр сиз айтып аткан жанагы айлана чөйрө деп атпайсызбы, адамдын чөйрөсү. Адамдын чөйрөсү адамдын жашоонун өзгөртөбү? Сиз буга кандай карайсыз? Анан же бул мындай чөйрө деген жөн эле адамдын өзүнөн орусча айтканда зависит этеби? Мен өзүмдүн жашоомду өзүм өзгөртө аламбы же чөйрөм мага көбүрөөк таасир тийгизеби? Балдар деле айтайлычы. Балдар биринчи үйдөн тарбия алат. Ата-энеден тарбия алат. Ата-эне бул балдарга бир гана анын муктаждыгын эле камсыз кылбай, тарбияны да бериш керек да. Эмнени көрсө, уяда эмнени көрсө дейт да, бала учканда ошондой болот дейт да. Учканда ошондой болуп учат дейт да. Биз көбүнчө мен ушул айтамын, балдарды оку дейт экенбиз да. Мен устазым Капырагай да айтат да. Сен биринчи көрсөт, балдар аткарат дейт да. Сен телефон кармап отурсаң, балаң да телефон кармайт дейт да. Мен ата-энелерге кайрыламын. Ата-эне окугусу келбесе дагы балдардын көзүнчө китеп ачып койсун дейм да. Ошондо бала сөзсүз түрдө көргөнүн кылат. Бала көргөнүн кылат. Анан бала үйдөн тарбия алып чыкты. Чөйрөгө, университетке, эгерде университеттерге барса, башка эмелерге барса, ошол чөйрөдөгүлөр китеп окуганды көрсө, ал китеп окуйт.
эгерде ошол университетте да жогорку окуу жайларда дагы ошол чөйрө сигарет чегип же дагы башка нерселерди кылганын көрсө ошол чөйрө өзүнө сүңгүп тартып кетет. Мен аны ишеним менен айта алам. Өзүм күбө болгондорум канчачы балдарды көбүрөөк чөйрө өзүнө сүңгүп алып кирип кетет. Ошон үчүн тарбияда дагы айтылат да, балдарыңдын жанындагы адамдарды кара. Дагы бир кыргыздын ушундай макалы бар. Сен ким экениңди досуңду айт. Досуңдан сен ким экениңди айтып берем дейт да. Ушудан анык эле айтылып атат да, чөйрө өзүнө тартып сүңгүп алып кирип кетет. Ошондуктан биз балдарыбызга ошол жанындагы жүргөн досторун, жанындагы жүргөн балдарын карашыбыз керек. Эгерде окурмандын үй бүлөсүндө чоңоюп, ошол бала китеп окуганды көрсө, бул жакта окубаган бала дагы тартылып кетет. Ошондо биз чөйрөнү тандоодо ата энелердин жоопкерчилиги чоңбу же адамдын өзүнүн жоопкерчилиги чоңураакпы? Мисалы үчүн адам өзүнүн чөйрөсүн тандап кирип кете алабы же ата эне ага багыт бериш керекпи? Багыт сөзсүз түрдө ата эне көзөмөл болуш керек. Кичине болсо ата эне болуш керек. Анан чоңоюп 18ден ашкан бала дагы өзүндө түшүнүгү болсо, кандай жолдо кетип атканын бир караш керек да. Жанындагы досу ким экен? Ал кандай инсан? Ошого карап өзүн дагы контролдоп алса жакшы болот. Эртең ошол чөйрөдөгү адам, жаман чөйрөгө түшүп калган адамдын аягы эмне болуп бүтүшүнү бир ой жүгүртүп коюш керек да. Ошон үчүн кандай болбосун, байга айтылат го, илимдүүнүн жанында жүрсөң илими жугат деп. Эгерде ошо илимдүү адамдын жанында сумкасын көтөрүп жүрсөң дагы, ал эч нерсени эме кылбаса дагы эле эмне болот? Жугузат экен да. Анан биз айтабыз го, кыз балага 40 үйдөн тыюу дегендей, биз негизи эле өзү биздин коом мындай кыздарды немелерди тыйып, басмырлап, мындай сен неме кылба, сен элге чыкпа, сен мисалы үчүн окуйм дегендерди деле тыйып атабыз. Мисалы үчүн жок, сен чет өлкөгө барып окуп эмне кыласың деген. Бул бардыгы үчүн айтпайм. Кээ бирде ушундай случайлар болот. Кыздарды биз максимально тыйып, кыскасы кыздын иши, кыз баланын иши бир гана барып турмушка чыгып, ошол жерде үйүнө эле кызмат кылыш керек деген ойдо дагы деле бар да, элдин арасындачы. Ошондо сиз азыркы мындай жаш кыздарды мындай бизнес кылат элем же болбосо мындай жаңы бир башталгыч башташым керек эле деген кыздарга кандай кеңеш бересиз? Кантип алар коркуу сезиминен чыгып кетиш керек? Кантип алар мындай жаңы өзү каалаган чоң максаттарына жеткенге аракет кылыш керек? Кеңешиңиз? Кыз балага, анткени бизде кыз балага төмөнүрөөк ишеним. Мен бир проектте ошол кыздарды максаттуу жашоого кадам деген темада бир проекттен утуп алып тренер болдум. Жакында 3 ай бою Баткен областын Түрө Кыдырып, Кызылкая шаарында, Кадамжай шаарында ушул кыздар боюнча максаттуу жашоого кадам деген темада сабак өтүп бердим. Ошондо кыздар менен баарлашып отурдум да. Биздин кыздарыбыздын көздөрү ушундай жанып турат. Мен ошол жанган кыздарды көрүп аябай суктандым да, сүйүндүм да. Ошол жанган кыздарга сен айткандай эле мындай тоскоолдуктар жараткан кээ бир үй бүлөлөр бар экен да. Ошолор айтышат да, кандай кылсак биз ошол тоскоолдуктардан чыгабыз. Анан мен айттым да, өзүңөрдү көрсөткүлө кыздар, билиңер менен көрсөткүлө депчи. Анан ушуну байкадым. Көпчүлүк кыздар мээрге муктаж экен, азыркы жаштарчы. Мен жон терим менен сезип ыйладым дагы. Ошол кыздардын карасаң, бир сурооду берсең, ошол кыздардын баардыгы эле ыйлайт да. Бул эмнеликтен деп мен ошол психология тармагында жүргөндүгүм үчүн аларды да изилдеп көрдүм. Көрсө алар толук эмес үй бүлөдөгүлөр. Ошол миграцияда ата энелер ошол кыз балдарды ишенип өзүнүн инисине, тайыне тайтасына дагы бир эмелерге таштап кеткен кыздар экен да. Аларда карасаң, алдыда максаттары жоктой экен. Эртеңне жетелебиз, турмушка чыгып кетебиз. Мен ошолорду шыктандырдым. Максат жаздырдым. Келечекте сен өзүңдү азыр 14 жашта, 15 жашта болсоң, 25 жаштагы ажына кандай кызды элестетесиң деп аларга бир шык берип келдим да. Ошодон дагы аябай сүйүнөм да, кыздарга ушундай шык берип сабак өтүп келдим. Ошол кыздардан айтам да, биз ата энелерге ушундай айтам. Кыздарга биз ушундай шык, мээр берсек деп айткым келет да. Ошол мээрге муктаж кыздарды көрүп мен жан дүйнөм ушундай чанчылды. Уул бала мындай экен да, анын кийимин жакшына кылып коюп, тамагын берип койсоң, мындай жүрө береткенчи, аларга бир эмени берип коет экенсиң, сен уул баласың.
сен андай болушуң керек деген нерсени алар сиңирип алат экенчи. Кыз балдар ар нерседен мээр издейт экен да. Мен ошону өзүм көрүп күбө болдум да. Ошол кыз балдарга биз көбүрөөк мээр, көбүрөөк көңүл, анан кийин аёо, анан кийин аны коргоп алышыбыз керек. Ал келечектеги эне да. Аны коргошубуз керек. Анын өсүп өнүгүшүнө биз мындай түрткү беришибиз керек. Мындай дейт го, бир ийгиликтүү инсандын алдында бир аял турат дейт да. Эркек кишинин анын жанында бир аял турат дейт. Ал энеси болушу мүмкүн, ал жубайы болушу мүмкүн, ал же карындашы же эжеси болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай кыздарыбызды биз коргоп алышыбыз керек. Сиз азыркы күндө 25 жашыңыздагы Пазилет менен жолугуп калып сүйлөшүп калсаңыз, эмне кылат элеңиз? Анын мындай жашоосунда бир нерсени өзгөртүрүшүн каалайт белеңиз, же ушул эле темпте кайра улантышың керек беле, же мындай кетирген каталары болушу мүмкүн, же кээ бир жерлерди оңдоп, мындай кылсаң жакшы болот деп айта белеңиз? Ооба. Эми бардыгыбыз тең эле айтабыз, кандай сонун болот эле 25 жашка барып калсам. Мен 25 жашка барып калган болсом, мен чоң кызматтар кылмакмын. Мындай өзүң эмес, бир кызматта отуруп, мындай көпчүлүгүн ушул немеге тартат элем дейм да. Азыр мен айтып атпаймынбы, китеп дүкөндө, китеп борбордуу китепканада иштеп жалгыз өзүм мынаяктан баштадым деп атпаймынбы? Дагы эле ушул тармактан алыстабайт элем. Да. Башка нерсе менен кетмекмин дейм да. Кана ошондой болуп калса. Бирок биз эми андай болбойт. Алдыга дагы жасай турган көп иштерим бар. Азыр 52 жашта болсом, 70 жашка чейин мен пландарым жазып койгом. 70 жаштагы Пазилетти элестетем, 60 жаштагы Пазилетти элестетемин. Мен алдыда дагы 20 жылдык планым бар да. Ошол нерселерге жетүү. Бардыгын эле сунуштайм. Ар бир адам алдыга ынтылып, алдыга гана жашашыбыз керек. Өткөн чактан биз тажрыйба алышыбыз керек. Өткөн чагы өтүп кеттичи. Адан тажрыйба алып, ошол жерден ошол тажрыйбабыздан алдыга максаттарыбызды бийик коюшубуз керек. Мен үйдө небери карап, мынтип отура турган аял болбойм мен 70-те дагы. Мен башкача, менин максаттарым бар, чоң максаттарым бар. Ошол максаттарыма Кудайым буйрса күнүгө дуа кылам, жетем. Аллахым өзү жеткирсин. Биз ар бир эле конокторубузга бул суроону беребиз эң аягында. Эгерде сиз Кыргызстанда азыркы жашообузда эң чечүүчү ролдо болуп калсаңыз, президент болуп калсаңыз, же сиздин бир сөзүңүз менен ошол нерсе ишке аша турган болсо, Кыргызстаныбыздын өнүгүшү үчүн, келечеги үчүн биринчи очередде кайсы чечимди кабыл алат элеңиз? Кайсыл секторду өзгөртөт элеңиз? Биринчи ыймандын жарым тазалыкта дейт го. Биринчи тазалыкты көзгө алат элек. Мына шаарыбызда эле өзүңөр, мен ушул ой келди. Бардык нерсе тазалыкка баалык. Биринчи тазалыкты көзгө алып, адамдын дагы биринчи мындай келбетине карап баа берет экенбиз да. Ошол мугалим дагы эле эмне биринчи балдарга өзүнүн келбети менен көрүнөт экен. Ошол сыяктуу эле бардык нерседе эле ушул тазалыкты колго алып, анан билимди көтөрүү. Эртеңки муунга, эртеңки келечек биздин жаштардын колунда дейбиз. Билимдүү жаштарга калтыруу. Билимдүү жаштарды тарбиялоо. Биринчи ата-энелерди окутууду колго алмакмын деп айтам. Ошол агай жалгыз болуп атат. Эгерде жогорку жактан бийликтен ушундай болгондо ата-энелерди окутуу болмок да. Жогорку жактан ушул колго алуу болбой атат. Эгерде ата-эне тарбиялуу балдарды тарбиялаган болсо, мындай дейт го, да бир макал бар да, улуу сөз бар. Эгерде дейт да, 1 жылыңды ойлосоң дан эк дейт. 100 жылыңды ойлосоң бак тик дейт. Эгерде 1000 жылыңды ойлосоң бала тарбияла дейт. Демек 1000 жылды ойлой турган болсок, тарбиячы өзү тарбиялуу болуш керек. Демек биз эртеңки тарбияны тарбиялачуларды окутушубуз керек деп келет да. Ар бир. Эми бардык окуу жайлар бар экен, бирок эне ата болуунун окуу жайы жок экен. Ушул окуу жайды ачмак. Ошону ачмакмын. Ошону айткым келди. Анан бүгүн 14 февраль, мурун сүйүшкөндөр күнү эле. Бүгүн азыр
китеп белекке берүү күнү болуп калды. Ушул күнгө чакырсыңар, силерди мен ошол күндөн эме кылып, ушул 2 белекти алып келдим. Бул китеп Искалтыр деген китеп, бери периштени ыйлаткан наристе. Искалтыр деген китеп ушунчалык баалуу, ушул китеп менин колума түшүп калды да. Ушунду айтайынчы. Кээ бир адамдар дейт да, өлүш үчүн эле жаралган инсандар бар экен. Кээ бир адамдар жашоо үчүн жаралган инсандар бар экен. Ал эми кээ бир адамдар из калтырыш үчүн жаралган инсандар бар экен. Эгерде из калтырыш үчүн бул Аллахтан берилген бир неме болот экен да, эгерде ошондой болбосоң, жашоо үчүн жаралган инсандардын катарын толуктайлык дегим келет. Ушул китепти силерге белек. Рахмат. Азыр мына бүгүн буюрса биз өтө майнаптуу бир маек курдук. Буюрса Пазилет эжебиз барыңыздар байкагандай эле шаардын өнүгүшү үчүн, элибиздин жан дүйнөсүнүн өнүгүшү үчүн аябай чоң салым кылган эжелерибизден бирөөсү. Биз бул эже менен аябай сыймыктанабыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле ушул жашка келип дагы мындан ары дагы билим алып, мындан дагы өссөм деп ушундай өсүүгө, жаңыланууга умтулган бир эже. Мындан биз чоң өрнөк алайлы. Жана буюрса баардыгыңыздарды бүт жалпы элибизди, кыргыз элибизди, жалпы эле дүйнөнү, адамзатты жаңыланууга, илим алууга, билим алууга, үйрөнүүгө чакырып кетебиз. Анткени айтат го, ислам дининде дагы айтылат, эгерде мусулмандын бир күнү экинчи күнүнө окшош болгон болсо, анда ал жоготууда дейт. Ошон үчүн күндөн күнгө жаңыланайлы, үйрөнөйлү, өсөйлү. Жана эң башкысы эжебиз айткандай, тазалык бул адамдын жан дүйнөсүндө болгон болсо, анын бүткүл дүйнөсү, жан дүйнөсү, келечеги таза болот. Ошондуктан баарыбызды тазалыкка жана билим, илим алууга чакырабыз. Сизге дагы келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушунча убактыңызды бөлүп, ишиңизге, үй бүлөңүзгө жана балдарыңыздын ушунча тарбиялап өстүрдүңүз. Ошолордун келечегине чоң бир береке берсин. Шаарыбызга, элибизге ушинтип кызмат кылып жүрө бериң. Чоң рахмат.